Сооронбай Жээнбековдун айтуусунда Кыргызстан ЕАЭПке кошулгандан кийин мигранттарга түзүлгөн шарт жакшырды. Бүгүнкү күндө чет өлкөлөрдө иштеп жаткан кыргыз эмгек мигранттары жаатында негизги көйгөй эмгек мигранттары менен жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы эмгек келишиминин жоктугу болууда. 2016 жылдын биринчи жарым жылдыгына кара тизмеге кирген кыргыз жарандардын саны 119 миңге жетти. Бир катар сүйлөшүүлөрдүн аракеттеринин натыйжасында 2014-2016 жылдар арасында кара тизмеден 54.879 адам чыгарылган. Ал эми Кыргызстанда миграциялык тармакты тейлеген госоргандын тез алмашылышы эмгек мигранттарына натыйжалуу көмөк көрсөтүүгө тоскоолдук болду. Эгерде жумуш орундарын бат түзүп бере албасак, мисалы жакынкы 1-2 жылдын ичинде эгерде коррупция менен күрөшө албасак, жыйынтык болбой атса, демек биз башка дагы жолдорду издешибиз керек да, туурабы? Кантип биз миграцияны токтотушубуз керек? Анткени жылдан жылга көп адамдар кетип атат да. Мисалы, мен бир мисалды айткым келет, бул кос жарандуулук маселеси боюнча. Сизден сурагым келет, кандай бүгүн өкмөт чараларды көрүп жатат? Ошол эле мисалы Россия менен эң көп жарандар Россия кетип атат. Эми кос жарандуулук боюнча Россия тарап макул эмес да. Biz makul bolğonda dağı. Ала макул болбой атат бул боюнча. Анан экинчи жумуш орундар боюнча мен баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет дейт Айда Жеңишбеков да. Анан азыр биз ушул боюнча жумуш орун түзүш боюнча иш баштап атабыз. Эл өкүлү Тынчтык Шайназаров премьер-министрдин көңүлүн Ош облусунун Нариман айыл өкмөтүнүн башчысына бурдурду. Ал билдиргендей, аталган айыл өкмөтүнүн башчысы 12 гектар жерди мыйзамсыз сатып салган. Генеральный прокуратуранын Усманованын колу менен менде официалдуу түрдө мына маалымат турат. Мыйзамсыз 12 гектар 240 участкага бөлүп 5 миңден 12 миң долларга чейин. 10 миң доллардан эсептегенибизде 2 миллион 400 миң долларга мыйзам сатып атат. Кыргызстандын жерин, кыргыздын жерин мыйзам сатып атат. Сомго которсок 160 миллион сом болуп атат. Ага карата ГКМБ тарабынан 5 кылмыш иши козголуп, аны содержать этип, камап, сотко жиберет. Сот аны бошотуп коюп атат. Соттоп атат. Андан тышкары, мына 2015 жыл августта, ноябрь айында кайрадан ГКМБнын сотруднигине взятка берип аткан учурда кармалып, кайрадан камакка алынып атат. 1 ай камакта отуруп сот чыгарып атат. Сот соттоп атат. Азыркы күнгө чейин ал айыл өкмөт башчысы болуп иштеп атат. Мен көзөмөлгө алайын. Жол кырсыктарынын көбөйүшү да чоң маселе. Жыл башынан бери эле 500 адам жолдо көз жумуп, 6 миңге жакын адамдын ден соолугуна зыян келген. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жакын аралыкта жол кыймыл эрежелерин бузгандык үчүн штрафтардын көлөмүн көбөйтүүнү сунуш киргизгени жатат. Өлкөдө коопсуз шаар долбоору акырындап ишке ашырылат. Ага жергиликтүү органдардын каражаты жумшаларын өкмөт башчы билдирди. Анын айтымында 2014 жылы өкмөт аталган долбоорду ишке ашыруу чечимин кабыл алган. Былтыр тендерде Stillsoft Бишкек компаниясы утуп алган. Соттук жараян эмдигичи аяктай электиктен жергиликтүү бийлик менен жолдордо фото, видео камералар орнотулуп жатканын өкмөт башчы билдирди. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.